Саймалуу таш мет бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан тарыхый жана маданий эстелик. 1902 жылы мен Николай Гаврилович Хлудов Саймалуу ташка жетип, анын тарыхын изилдөөгө алып бардым. Ал жердеги аска бетине түшүрүлгөн сүрөттөрдү көрүп, абдан таң калдым. Бул сүрөттөр эң байыркы заманда жашаган адамдардын жашоо турмушун, аңчылык жана мал чарбачылык жөнүндө маалымат берет. Саймалуу ташта болжолу 10 гектардай аянтта байыркы адамдар таш бетине түшүргөн сызуу чийүүлөр ачык асман алдында сакталган. Бул жерде теңдеши жок стилдик жана композициялык ар түрдүүлүктөгү 100 миңден ашык сүрөттөрдү, фигураларды бир жерге топтоштурган мындай таш китеп дүйнөнүн эч биринде жок. Мен Саймалуу ташка жетип, ал жердеги сүрөттөрдү тартып, аларды изилдөөгө алып бардым. Бул саякат менин өмүрүмдөгү эң маанилүү окуялардын бири болду. Саймалуу таш уруу, убакытты ашып өткөн улуу мурас.